Саламатсыздар, кызырлуу кыргыз журтум, эгемен элим. Айкөлдүктүн башаты кечиримдүүлүктө дешет экен. Улуу баянда Манас атабыздын адамдын акылына сыйгыс кечиримдүүлүгү, айкөлдүгү бул түптүү түшүнүктөрдүн адам баласынын өсүүсүндө чоң бир өбөлгө болуп бере турган, турмушунда тутка болуп бере турган түшүнүктөрдүн бири. Кечиримдүүлүктү адам канткенде калыптандыра алат. Ал кандайдыр бир илим керекпи, билим керекпи же тажрыйба керекпи? Айтор кечиримдүүлүктүн сапат катары, адамдагы эң бир түптүү түшүнүк катары чечмелерин бүгүн ушул көрсөтүүбүздө талкуулайбыз. Биз менен бирге болуңуздар. Көрөнгөлү кеп куралы ашыгып, көтөрүлүп бийик болсун зоболо. Толкуп ташып топ жыйынды чакырдык, тоолуктардын ток-шоу сободо. Көрсөтүүбүздү баштан аяк ыргак менен колдоп коштоп, Чаншан тобу. Кош келипсиздер. Көрсөтүүбүздүн серепчилери менен тааныштырайын. Жан дүйнө илимин изилдөөчү Кабар Бегматова апабыз. Кош келипсиздер. Жана ошондой эле Акшым Каркут Жакшылар коомдук бирикмесинин жетекчиси Чолпунбек Капарбек уулу. Кош келипсиздер. Алай жибек жолу коомдук бирикмесинин төрагасы Мамасалы Сатыбалдиев агайды студияга чакырабыз. Мамасалы агай, студиябызга кош келипсиз дагы бир жолу. Рахмат. Күн санап адам таануу маселеси, адамдын жан дүйнөсүнө болгон, адамдын баягы жеке сапаттарына болгон маселе күн тартибинен түшө элек дагы деле адам жаралгандан баштап. Бирок акыркы учурларда ушул нерсе башкача нукта, анан баягы 100 жылда жер жаңы, 50 жылда эл жаңы деген адамдын баалуулуктары, кулк мүнөзү, аалам, табият, жылдыздар өзгөрүп аткандан кийин сөзсүз түрдө адамдын жан дүйнөсүндө чоң өзгөрүүлөр болуп жүрөт. Ушул өзгөргөн коомдо, өзгөрүп аткан жашоо шартында биз адам катары кантип сакталып калабыз, кантип өзүбүздүн жан дүйнөбүздү жаркытып, сапаттарыбызды калыптандырабыз деген мааниде бүгүн ушу кечиримдүүлүк маселесин көтөрүп атабыз агай. Ушул дегенде эле сүрөтчү болмосун да, кечиримдүүлүк дегенде биздин элде кандай түшүнөбүз? Баягы билебиз, кечириш керек, кечире билиш керек, эки сактабаш керек. Бирок дагы анын баягы фундаменталдуу тереңирээк түшүнүгүн айтып берсеңиз. Биздин түпкү ата бабаларыбыз кечиримдүүлүккө аябай чоң маани берип, адамзатты, балдардын, урпактарын тарбиялоодо бул кечиримдүүлүктүн орду аябай жогору экенин маани берип тарбиялап келишкен да. Кечиримдүүлүк дегенге мындай тереңирээк карасак, бул адам баласынын ички дүйнөсүндөгү, жан дүйнөсүндөгү терс күчтөрдү же болбосо кара ойлордон арылтып тазалоочу сыпат болуп эсептелет да. Кечиримдүүлүктүн карама каршысы кекчилдик кайра жан дүйнөнү карайтат. Бирөөгө маселен бир адам менен эки адамдын пикири келишпей калган болсо, аны кечире билүү бул азыркы заманда оорлошуп кетти. Илгерки заманда кичүүсү улуусунан кечирим сурап эле бул маселени оңой эле чечип коюшкан да. Жан дүйнөсүн карартпай эле. Мисалы, ошол эпостордо дейбизби, көркөм чыгармаларда, элдик өзек чыгармачылыктын баардыгында эле ушул кечиримдүүлүк маселесине мындай бир кырдаалдар аябай көп экен да. Чү дегенде эле ошол Манас эпосунда, Манас атабыздын кечиримдүүлүгү. Мисалы, кишинин кечиримдүүлүгүн жеке эле адамдык сапаттан дагы мындай бир ааламдык сапатка, мындай жогорку деңгээлге чыгып кеткен катары туябыз да. Маселен, ошол сөөгөчтү душманын атын берип, астына жыгылса атаңдын колунан кеч болуп, кечирип таштап атат да. Бул акылга сыйгыс нерсе мындай карагандачы. Эртеңки күнү сага муш урарын, кылыч шилтерин билген соң, аны кантип кечирет? Аны бир көл кишиле, бир айкөл кишиле кечирбесе дегендей да. Ошул эпостордун мисалында, чармалардын мисалында айтып берсеңиз. Бул кечиримдүүлүк адамды кеңпейилдүүлүк алып келет. Кеңпейилдүктөн айкөлдүк алып барат да. Манас атабыз айкөл болгон да. Ошон үчүн айкөл адамдын гана колунан келет. Андай душманына бул дагы бир андан жогорку сапат жоомарттык деген сапат бар Кыргызстанда. Кыргыздарда. Ошо жоомарттык сапат, айкөлдүк сапат болгон үчүн жоосуна дагы кечирим берген да. Манас эпосунан башка Курманбек эпосун алсак да болот.
Маселен, Курманбек Батыр ушу эл журтубузду тышкы жоолордон сактайбыз деп атасы экөөнүн келишпестиги болуп, атасы айтканын аткарбай коюп, экөө келишпестик болуп, кечире албай бири-бирин. Анан атын бербей коюп, жыйынтыгында жалгыз баласынан айрылат да. Жоонун колунан курман болот. Бул дагы ошол өзү биздин салтыбызда пикир келишпестик болуп калганда кичүүсү улуусунан барып кечирим сурап коюш керек. Негизи ошол жолдо болуш керек, жол болгон да. Анан бул кекчилдик, кечиримдүүлүктүн тескери сапаты кекчилдик кыргыздарда кайдан келген деп ойлойм да. Биз Айкөлдүн урпагы болсок, ата бабаларыбыз ушул жолдо жүргөн болсо десем деген ой менде изилдеп отурсам, биз жаш убакта, мына 60-жылдардын арак берагында биз аксакалдар айылда көп жыйналат да. Анан балдарга насаат айтат. Ошондо биз атам ээрчип, ошондой жыйындарга барып калганда аксакалдар насаат айтканда мындай дешчү да. Биздин эл кекчил эмес, кечиримдүү эл. Кекчилдикти Кудай орустарга берген деп коюшчу эле да. Анан анда мен маани берчү эмесмин. Азыр изилдеп көрсөк, кекчилдик деген нерсе бизге башка улуттардан, айрыкча мына Европадан ооп келген эме болуп калыптыр да. Мисалы кеткен кекти, өткөн өштү алам деп, мисалы кыргыздарда айрым баатырлардын деле мисалдарын билебиз да. Аягына чейин барып, кегин алып келгенчи. Мисалы жөнөкөй эле жубайынын, жолдошунун, эринин, күйөөсүнүн сабына жосом өмүрүнө балта чапкан кишини аялдар барып, өзүнүн жубайы барып туруп, кегин алып келип атпайбы, мисалы, ушундай мисалдар бар да. Анан бул маселе. Албетте, эми мына кыргыздын ата бабаларыбыздын тарыхына кайрылып, мына бул кичи эпосторубузга, чоң манас эпосубузга кайрылсак деле, эч качан кыргыз барып бирөөнүн жерин чаап, элин чаап, дүнүйөсүн тартып алган эмес экен. Өзү катылып. Өзү барып биринчи. Жоо келсе анын катыгын берген. Жоодон өч алыш үчүн албетте жоону жеңиш керек да. Андан башка жол жок да. Ошон үчүн жоокерлик замандарда тез болуп турган биздин тарыхыбызда жоону катыра азабын берген учурлар болгон. Манас атабыз мисалы калкынын санынан бир топ жогору болгон Кытайды калмактарды чаап турганы баарыбызга белгилүү. Бул кыргыз элинин канында, генинде кечиримдүүлүк аябай чоң орун берген да. Ошон үчүн биздин кыргыз элинин кечиримдүү болгон үчүн ошол ата бабаларыбыздын басып өткөн жолунда түпкү текте ар кандай нерсенин каршылыктын, ар кандай нерселердин ошол учурунда эле чечип койгон. Учурунда эле кечиримдүүлүк кылып, ошол адамдарды элдештирип, ошол каршылыктарды жоюп койгон. Мисалга, кыргыз элинин ошол убакта түрмөсү болгон эмес. Ошол учурунда эле чечип, учурунда эле койгон үчүн, адамдарды элдештирип койгон үчүн кечиримдүүлүктүн чоң роль ойногонунан түрмөсү болгон эмес. Азыр эмне? Түрмө. Кичине күнөө кылган, кандай келишпестик болсо апарып туруп эле түрмөгө коюп атат. Больницасы болгон эмес, түрмөсү болгон эмес. Кечиримдүүлүктүн күчтүүлүгүнөн кыргыз эли Айкөлдүк менен жеңип, баягы айтат, атаңды өлтүргөнгө энеңи бер деп коет. Жүрөктөн чыккан сөз кайтып жүрөккө жетет. Ошол жерде атаңды өлтүргөнгө энеңи бер деген кандай оор сөз. Атасын өлтүрүп койсо, кайтып кандай энесин беришке. Ошончолук берген эмес, бирок ошончолук кечиримдүү бол деген. Бул ортодогу каршылык, карама каршылык бул жан дүйнөнүн жардылыгы. Жан дүйнөсү канчалык бай болсо, ошол адам ар кандай нерсени кечире билет. Бул касиеттин карманууда кас адамыңа ийил дейт. Бул карама каршы болгон адамга кечиримдүүлүк менен ийилип койсо, ортодогу нерсе жоюлат. А бул кечиримдүүлүктүн аягы каяка апарат? Кечиримдүүлүк адамдын келечегине, бактысына, өмүрүнө, бардыгына жол ачып турат. А кекчилдик болсо, ошол бара турган багытына, бардыгына жол тосуп турат. Бул кечиримдүүлүктүн орду чоң деп ойлойм мен.
кечиримдүүлүк бул кеңдикте жатып атат. Кечирим суроо деген бул адамдын алдынан өтүүдө жатып атат. Кыргыз элибиздин табият менен шайкеш жашагандыгынын бирден бир терең мазмуну, мааниси ушунда камтылган да. Себеп дегенде кыргызда адамдын шагы сынбасын, көңүлү калбасын. Адамдын көбүнчө аркасы бар же болбосо тереңдиги менен маани берип, жөн эле адамдын физиологиялык өзгөчөлүгүн эмес, анын артындагы касиет же болбосо жандап жүрүүчүлөрүн кошо камтып, ошону көрө билгендигинде жатып атат да. Кечирим суроодо, көбүнчө кечирим берүүдө, кечиримдүүлүктө бул адам кек сактабайт эле, кеңдик менен кабыл албай деле койгон. Бирөө иттик кылса, жаманчылык кылса, туура эмес иш кылып койсо, аны көпчүлүк элибизде буга чейин эле сакталып келди. Кудайга койдум деп гана койгон. Кудайга койдум деп. Эч нерсе деген эмес. Кек сактаган эмес көпчүлүк учурда. Бирок кемчилик кетиргенин билген киши сөзсүз түрдө адамдын алдынан өтүп койгон, алдына түшүп койгон. Бул кечирим суроонун адамдын өзүнө болбосо дагы арткы жандап жүрүүчү касиетине болобу, ички өзөгүнө болобу, ошонун алдынан өтүп койгон үстүнө турган да. Ошон үчүн биринчи кезекте бул адамдын кеңдигинде, экинчи кезекте табият менен шайкеш боло билгендигинде жатып атат. Бир окуяны айтып берейин. Тиги Кожомкул Каба уулун билебиз да баарыбыз. Кожомкул атабызды. Ошо Кожомкул ата кайсы бир жылдары башкарма болуп, совхоздун башкармасы болуп, анан кетип бараткан кезде бир бозого тойгон бир кызымтал, чырымтал болгон бир киши келип, сен Кожомкулсуңбу, сен балбансың, сен төрөсүң, сен ырайсыңбы деп алып, аябай чоңдукка салып, анан тиги үзөңгүсү менен чечип алып, баштан ары бир салып жиберет экен. Анан үзөңгү деген темир да. Анан баштан ылдыйган жайыла берет. Анан жарданган эл, карап турган элдин баары карап, таңгыр тигил мас дем оңбай калды го. Тигил бир чеңгели менен бир мыкчыганда эле оңбай калат го деп отурса, Кожомкул ата колжоолугун алып, баягы жайлаган канды сүртүп, анан элди бир карап, тигини бир карап, чиндиге да теңелемби деп бастырып кетип калыптыр да. Не деген кеңдик дейт да. Болбосо ал кишинин күчү толуп турган, ашып ташып турган, оозунан сөз чыга элек деп ашы даяр болгон, ушунчалык толуп турган убагы да. Анан аны балбандыкка салып мынтип кармап койсо деле жараша бермек да, мисалы. Ырас кылды, өзүнөн кетти деген сыяктуу. Жок, ал киши чолпонбек айткандай кеңдигин, бийиктигин салыптыр да. Ушу мисалы жеке адамдык мамилелердеги кечиримдүүлүктүн бир жүрүшүн, анан кечире билүүнүн бир процесстерин айтсаңыз да. Бул багытта биздин ата бабаларыбыз мындай деп бизге макал, накыл сөздөрдү калтырып кеткен да. Жакшылыкка жакшылык ар кишинин иши. Жамандыкка жакшылык эр кишинин иши дейт да. Бул азыркы мисалда Кожомкул атабыз эр киши болгон үчүн ошол адамдын мындайынча айтканда мас адамга да теңеленби, мен өзүнүн аброюн сакташ үчүн ошончолук кечиримдүүлүккө барган да. Бийиктик кылып койгон да. Бийиктиги, улуулук ошондо турат да. Айкөлдүк сапаттар бар адамдар гана ушундай жолго бара алат да. Эми мисалы мындай суроо туулуп атат да. Биз 21-кылымда жашап атабыз деп атабыз. Түрлүү жашоонун жеңилдиктери аябай эле көп. Бирок ошо менен катар адамдык сапатыбыз кайсы бир деңгээлде мындай суроолор туудурат да. Азыр мисалы азыркы коомдун адамдары өтө эле жеңилбиз. Өтө эле тайыбыз дебейм, бирок көтөрүмсүз болуп калдык да. Жанагындай мисалы эгерде чаап ийсе, ал бир урса, ал эки урса төрт турган сыяктуу жооп бергенге даяр турабыз да. Ушунчалык баягы керек болсо унаада баратканда бутун басып алса кандай чырылдап чарылда беребиз да, мисалы урушканга чейин барабыз. Азыркы кырдаалга кандай өзүңүз сарсып салсаңыз да, кечиримдүүлүк айдыңында. Азыркы кырдаалда чындыгында мына бул эмелерден көрсөк болот, кинолордон берип атат. Мына бул жанагы массалык маалымат каражаттарында, жанагы интернет булактарында биздин Кыргызстанды эле карасак, мурунку сайыз маалындагы биздин жаш убактагы
ларга салыштырмалуу азыр адамдардын пейили ушунчалык жеңилдеп баратат. Сабырдуулук болбой, сабырдуулукка моюн сунбай калып атат да, ушунчалык тез ачууланышат да. Аны ушу менин оюмча ушу жанагы батыш өлкөлөрүнөн, Америка баш болгон батыш өлкөлөрүнүн жанагы байма-бай көрсөтүп аткан кино, мультфильм, бирөөдөн өч алыш керек деген кинолор толтура көрсөтүп атпайбы азыр. Банктарды уурдатып, анын баары өлтүрүп, бирөө бир нерсе кылып койсо, бир жамандык кылып койсо, андан сөзсүз өч алыш керек деген нерселерди байма-бай көрсөткөндүгүнүн натыйжасында ушул маселеге келип калдыбы деп ойлойм да. Биздин ата-бабалардын балдарга берген насаат, чоң аталардын, чоң энелердин балдарга берген насаатында ар дайым кечиримдүү бол, сабырдуу бол деп тарбиялап келген да бизде. Анан экинчиси жанагы базар экономикасы деп адамгерчиликтен акчаны жогору койгон заманда жашап атабыз биз. Кыргыз айткан, балаңды бузгун келсе базарга жөнөт деген. Мындайча айтканда, базарда жалган айтканды үйрөнөт, бирөөнү алдаганды үйрөнөт, акчаны адамгерчиликтен жогору койгонду үйрөнөт. Акча адамдан жогору, адамгерчиликтен жогору койгон заманда коомдо ал жерде ар нерсени күтсө болот. Мындайча айтканда, адам жырткычтар ошол жерден пайда болот. Адам өзүн өзү тааныган болсо, дайыма кечиримдүү болот, айкөл болот, кеңпейил болот. Бул кечиримдүүлүктү жөнөкөйлүк менен карапайым коштоп турат. Жөнөкөй адам, карапайым адам кечиримдүү болот. Бул жөнөкөйлүк деген кайдан келди? Жөнөкөйлүк деген бул ак караны бириктире алган жан дүйнөсүндө. Караны, жаманды пай кылып, ал адам үчүн жаман жок. Бардыгы жакшы. Ар кандай нерсенин өткөл нерсесине бул жашоо өзү ак карадан турат. Аял эркектен турат, түн күндөн турат. Ошон үчүн ошого табиятка кандай маани берип караган болсо, табигый жан дүйнөсү кең болгон болсо, таза аруу болсо, ошол адамда кечиримдүүлүк кенен болот. Өз кызыкчылыгынан элдин кызыкчылыгын, өзгөнүн кызыкчылыгын жогору коюп, өзүнүн сын сыпатын сактап, аруулугун сактап, ошол адамдын жан дүйнөсүнө карап туруп, мамиле кылып, кечирип, ошол жерден ынтымакчылык чакырат. Азыркы биздин мына азыркы жашоодо аял эркектердин ортосунда, жаштардын ортосунда кечиримдүүлүк өтө жоголуп кетип атат. Бүгүн үйлөнсө, эртең ажырашып кетет. Ошол аял эркектин ортосунда кечиримдүүлүк кенен болсо, ошол үйдө коломтосунда от күйүп, кутту кармап, ошол үй бактылуу болуп турмак. Бул жашоо өз оңсолдон тургандан кийин минутуна, саатына айна келип турат да. Ошол мезгилде ошону кечиримдүүлүк менен, айкөлдүк менен, жан дүйнөнүн кенен байлыгы менен, бийик түшүнүк менен Манас атабыздын жогорку улуу аң сезими ар бир адамдардын жан дүйнөсүндө, кыргыздын жүрөгүндө турат Манастын энергиясы азыр. Ошол Манас атабыздын энергиясын, айкөлдүгүн карманган болсо, ошол үй бүлөдө эркек өзүнүн ордун кармап, аял өзүнүн кутту кармап туруп, ынтымакчылык болуп, бир жерде агарып, көгөрүп, эркиндик болмок. Азыр андай болбой, тескерисинче болуп калды. Кечиримдүүлүк бул кыргыз элинин канынан кенинен келген чоң касиет, бул чоң нерсе, чоң деп бааласа болот. Рахмат. Мен ушул жогоруда атабыз апабыз айтып кеткен сөздөрдөн кийин кошумча кылып кетким келди. Бизде кыргыздын эң залкар инсаны Байдылда Сарногоевдун жакшы саптары бар эмеспи? Ал мени итсиң деди, ооба дедим. Тек гана терикпестен күлүп туруп, не кылам ырылдашып, чырылдашып, мен анын ит экенин билип туруп дейт да. Бул ырлар бул жерде мен ошо сабырдуулук менен, бул атабыз айтып кеткендей, ошо кечиримдүүлүк экөө бири-бирине аябай тыгыз байланышып турушу керек деп ойлойм да. Дагы бир жакшы сөз бар. Канча ушунчалык жакшы кечиримдүү адам бол. Керек болсо душманың душман экенине өкүнсүн дейт да. Ошол биз мисалы кек сактап эле кечиримдүү болушубуз керек. Кек сактап эле ошентсек өзүбүздүн дагы ден соолугубузга өтө чоң зыян экен да. Ошондуктан дайыма Манас атабыздын осуятын кечиримдүүлүк, айкөлдүүлүк, кумандуулук деген осуятын жүрөгүбүздө сактап, дайыма кечиримдүү бололу демекмин.
Мамасал агай, анда сиз үчүн, жалпы телекөрүүчүлөр үчүн Чаншан тобунан жагымдуу чыгарма тартуулайбыз. Тыңдап коюңуз. Мамасал агай, бизге келип, омоктуу ойлоруңуз менен бөлүшкөнүңүзгө ыраазычылык билдиребиз. Ишиңиз ийгилик болсун. Психолог Нурзада Маямерова эжекебизди студияга чакырабыз. Нурзада эже, студияга куш келипсиз. Дагы бир жолу. Саламатсыздарбы, Бул баардыгыңар жалпы. жан дүйнө маселеси, адамдык сапат, бул адам жаралгандан бери келаткан нерсе экен да. Адам төрөлгөндөн өлгөнгө чейинки өзүн өзү таанып, өзүнүн жан дүйнөсүнө болгон иш-аракеттерин, аң сезимдерин, сапаттарын, ошонун баардыгы тең жүрө турган нерсе экен да. Бири эртең, бири кеч деген сөз эмес экен да. Анан кечиримдүүлүк бул мындай караганда оңой нерсе эмес экен да. Мисалы, туруп эле бир кыянатчылык кылган адамды кантип кечиребиз, мисалы да. Мындай карагандачы, чындап бет келишкен кезде. Жок, анда кечириш керек экен. Анын кечирүүнүн кириде адамдын өзүнө пайда экен. Анан ушул багытта эле суроо бергим келип турат да. Кечиримдүүлүктүн бул башаты болуш керек да, пайдалуу болуш керек да. Ушул багытта сиз адис катары айтып берсеңиз. Туура, бул жерде жакшы сөздөр болуп атат. Кечиримдүүлүк, анан бунун терс жагы кекчилдик деп атпайбы? Кекчилдик кайдан жаралып атат адамдачы? Бул биздин сезимдер да, туурабы? Эмоциябыз, сезимдерибиз. Анан ошондуктан ошол ким кечириш керек? Кимде кекчилдик бар деген суроо да. Ошо түпкү тамырын карап келсек, бул таарынган адам болуп атпайбы? Демек адамдын ичиндеги жан дүйнөсүндө таарыныч. Ошо таарынткан адамын кечире албайсыздан таарыныч менен жашаган адам. Туурабы? Демек ошо түпкү тамыры бул таарынычтан башталып атпайбы? Мен негизи эле ошо көп адамдардын көйгөйлөрдөн чыга албай, ушундай кыйналып, жан дүйнөсү менен кыйналып турган адамдардын эң түпкү тамырында эле ушу таарынычтан башталат да. Изилдеп жашоо жолун аныктап келатып эле ошол таарынычтарга такалабыз барыпчы. Ошо таарынычтардын
көйгөйүн түпкү тамырын табыш керек. Эмнеден таарынды, кайсы убакта таарынды, эми таарынбаган адам жок да бул жашоодо, туурабы? Өзүң деле таарынып көрдүң беле? Таарынып көрдүң Мен беле? жаман таарынчак болчумун дечи. Мына ошо таарыныч сезимдер болгондо сен өзүң кандай сездиң эле? Таарынтканда кирип кеткендей болосуң да, жерге түшүп кеткендей, аябай мындай пас болгондой болосуң да. Пас болгондой, ушундай басып Анан тургандай. артынан жин келет. Көңүлүң келбейт, жин келет. Ошо кичинекей таарыныч ойлойбуз да, бул болбогон эле тааныч деп ойлойбуз. Кээде жөндөн адам таарынып калышы мүмкүн да. Бул балалык кыял менен таарынып калышыбыз мүмкүн ата энебизге. Баягы велосипед сатып бербей койдуң деле атабызга таарынып калышыбыз мүмкүн. Ошо балалык кыял менен да. Бирок ошол нерсенин баары топтолуп отуруп, адамдын ич жан дүйнөсүн кыйнаган сезим болуп атат да таарыныч. Ошо таарынычтын сабагы бул кечиримдүүлүк. Демек ошо биз таарынычтан өтүп туруп, ошо кечиримдүүлүккө келишибиз керек да. Демек ошо сабагын ала албай жатып кыйналып жаткан адам да, таарынган адам. Демек биз ошо таарынычты табышыбыз керек. Эмнеге таарындың, кайсы убакта таарындың, эмнеликтен сен таарындың эле депчи. Биз кээде адамдын ата энебизге кээде таарынып калдык да, баягы эле мындай жөнөкөй эле мисал да. Велосипед алып бербей койду, балалык кыял менен таарынып калды. Бирок ошол нерсе деген адамдын жан дүйнөсүнөн кетпей жүрө берген да, чоңойсо деле, жашоосунда өсүп кете берсе деле, ал таарынычы өсүп, дагы бирдемке болсо таарыныч, ошол кетпеген жан дүйнөгө таарыныч, дагы бир таарыныч келгенде бул нерсе козголо берет экен да. Таарынычты чакыра берет экен. Таарынычты чакыра берет экен да, тартып келе берет экен да, ошол адам таарыныч менен байланып эле, ошол таарынычтан чыга албай эле анан таарынчак адамга айланып калат экен да. Бул жашоодочу. Демек ошол негизи кечиримдүүлүктүн айтып аткан бул эң негизги максаты ошо сен айтып аткандай таарынычтан башталат да, ошо таарынычтын сабагы кечиримдүүлүк. Демек ошо кечиримдүүлүктү качан келет кечиримдүүлүк? Ошол адамды, таарынткан адамдын эмне үчүн таарынты деген түшүнүк керек да. Эмне үчүн таарынты? Биз жөндөн жөн адамды тартынта бербейбиз. Бардыгыбыз жан дүйнөсү менен таза элебиз. Арулук бул жан дүйнө биздечи. Эң таза ушул биздин жан дүйнөбүз. Атайын бирөөнү таарынтпайбыз. Балким биз өзүбүздү жактап жатып, же балким өзүбүздү коргоп жатып, же биз балким колубуздан келбей калып, айтып коюп же жасалбай калып, адамды үмүттөндүрүп коюп, анан жасабай калсак, тиги адам таарынып калды да. Демек ошол нерселерден эле мындай бир болбогон таарынычтар чогулуп келе берет да. Жашоодо андан да чоң жаман нерселер болушу мүмкүн. Жана айтып атпайбызбы, өтө баягы атасын өмүргө, баягы өмүрүн кыйган адамдар болушу мүмкүн. Же мына азыр айтып атат, жол кырсыктары болуп атат, жол кырсыктан болуп авариядан адам өлүп калышы мүмкүн. Же ушундай нерселер болуп кетип атат да. Бирок ошонун деле түпкү тамырын эсептебесек, адам өзүнүн коргонуп атып эле бирөөгө залалын тийгизип коюшу мүмкүн да. Анан демек биз ошо таарынычтын сабагы кечиримдүүлүктү үйрөнө албай кыйналганыбыз өзүбүзгө эле экен. Бир акылман киши айткан экен. Таарыныч дейт, бул уу ичип алып адам өзү, анан ошо таарынткан адамды качан өлөт деп күткөн адам дейт да. Таарыныч деген бул уу экен да. Өзүбүз ичип алып эле анан тиги таарынткан адамды качан өлөт деп күтүп отурган адам дейт. Демек таарынткан адамга ал тиешеси да жок экен. Тиешеси да жок. Ал Маселенин баары өзүбүздө. Өзүбүздө болуп атат. Таарынган адамда болуп атпайбы? Ошо таарынган адам кечиримдүүлүктү үйрөнүш керек. Таарыныч деген бул өтө сен айткандай жаман сездим өзүмдү, ушундай пас сездим деп атпайсыңбы? Бул адамды кыса турган, бул адамды байлай турган, бул адамды өтө эле бир жаман абалга келтире турган сезим. Бул эмоция, бул сезим. Бул ошол нерседен чыга албасак, адам өзүн жеңил сезе албайт. Адам бул бакытты сезе албайт. Бакыт келе берет. Бир ошол бакытты көрө албай калат адам. Таарыныч менен жашаган адам эч качан бактылуу деп эсептей албайбыз да. Ал бакытты да сезбейт. Таарыныч менен жашаган адам жан дүйнөсү таарынычка толуп калат дагы, бактылуулукту сезбейт ал адам. Демек ошол таарынычты ичибизден чыгарып, ошону тазаланышыбыз керек. А тазалоонун жолу мына ошол как раз биз бүгүнкү темада айтылып аткандай кечиримдүүлүктү үйрөнүү. Таарынычтын сабагы кечиримдүүлүктү үйрөнүү. Эми мына өзүнө келели да, бир кырдаалга, ситуация дейбизби, кырдаалга келели дагы таарынып койду мисалы. Таарынтканда ошол кечиримдүүлүктү мисалы мына туруп эле мен кечирдим дейбизби, же кандайдыр бир аракеттери барбы? Бунун дагы бир жол жобосу бар да. Мындай да, кечирдим деп биз сезим менен эле айтып коюшубуз мүмкүн. Ам сезим мененчи, мен кечирдим, көзүмө көрүнбөсө болду деген сыяктуучу, ал кишини четтетип туруп кечирдим депчи. Бул учурда мындай алысыраак адамдарды батыраак кечире бериши мүмкүн да. Бирок жакын адамдарыңды, ата энени, бир туугандарды, ошондой эле жубайларыңды, балдарыңды кээде ата энелер ошолорго таарынып калган болсоң, бул таарынычтарды кечирүү кыйын болуп калат экен да. Сыртынан кечирдим деп койгону менен ичте сакталып кала берет экен. Ошону чыгарып кечиргенде ошол адам менен татынакай жүз карашып, ушундай жылуу мамилеге келип калган болсоң, кайра чай ичишип отурганга келип калсаң, демек ошо кечиргендик болот.
эгерде ал адамды көргөн сайын дагы эле бул жериңде жан дүйнөңдө бирдемке сайылып турса, ошону көргөндө эле бир кыжырланып турсаң, демек ал сен кечиримдүүлүктү үйрөнө элексиң. Ошол баягы чыкпай жаткан таарынычты козгоп атат ал адам. Көргөн сайын эле ал адамды көргөндө эле биякта эмоциябыз иштеп атат да. Демек толук кечирбеп. Толук кечиргенсиз. Бул мындай кечиримдүүлүк дегенди адам ошо бара жетилип, ошого биринчи жолу адам таарынычын табыш керек. Мен эмнеге таарындым, кимге таарындым, эмне үчүн таарындым? Ошону изилдеп чыгабыз. Мына психологдор негизинде көбүнчө ошо таарынычтар менен иштейбиз да. Бизге көп адамдар келгенде эле көбүнчө таарынган адамдар келет. Ошол эле ата энесине таарынган келет, же болбосо ошол эле жубайларына таарынычтар болот, ошо тил табышпагандыктан анан ошонун баарын айтылат да. Демек ошонун ичинен табабыз, эмне учурда, кайсы учурда болду эле, эмне болду эле депчи. Анан жашоо жолун карап отуруп, ошо таарынычтарды, баягы айтып атпайсызбы, таарынычка келе берет депчи, тартылыпчы. Ошо таарынычтарды отуруп дейт, бала кат кыялдагы таарынычтарга чейин таап чыгабыз да. Ошолордун баардыгын бул баягы түйүндүк болуп калат да. Кадимкидей элечи, анан ошо тартып отуруп баягы таарынча адамга айланып калып атпайбы. Демек ошонун кечиримдүүлүк мына сенин сабагың ошо кечиримдүүлүктө. Эми кантип кечиребиз деген суроо болуп атпайбы? Эми кантип кечиргенди үйрөнүш керек. Биринчиден мен чын эле таарынып атам дегенди кабыл алыш керек. Чын эле менде тааныч бар. Кээ бир айтат да, ой таарынган жокмун. Ой мен таарынган жокмун деп коюп, бирок ичте калып кала берет да. Кичине болсо. Калып ал баягы таарынган жокмун деп айткан сөз менен бирок ичте жан дүйнөнүн терс карама каршы болуп атпайбы? Бул уже эле карама каршылык. Демек ошол экени биринчиден кабыл алуу керек. Менде таарыныч бар, ушул учурда таарынгам депчи. Андан кийин уже экинчи жолу ошонун сабагын таба билиш керек. Кээде бизде адамдар таарынтат, бирок биз ошону бир эле жагын көрөбүз дагы, аркы жагын көрбөйбүз да. Кээде биз бала чак менен ата энеге таарынабыз го, бала кыял мененчи. Ата эне жакшы бол деп жакшы сөздөрдү айтат, кээде тыюу салат, барбайсың деп коюшу мүмкүн, бул жака бир жака кечелерге суранып атканда. Ошондо бала таарынып калат, мына менин же болбосо сен оюңду туура эмес деп коюшу мүмкүн. Мени угушпайт деп таарынат. Демек ошол нерсенин баарын тең ата эненин ордуна өзүн коюп көрүш керек. Демек таарынткан адамдын өзүнүн ордуна коюп көрүш керек да. Бул эмне үчүн ошол убакта мени таарынтты. Ошол адамдын ошол учурдагы сезимдерин сезе билиш керек да. Эмнеликтен таарынып калды депчи. Бизде мындай ошого бир мисал келтире кетейин. Атасы ара кеч болуп кетет, анан балдары таарынат, атасы карабайт, атасы ошол чоңойгончо эле эчтеке бир турмушунда бир катышпайт да. Анан ошентип энесине күч келет, ошентип таарынып балдар өсөт атасыначы. Кийин чоңойгондо атасына таарынычтар менен атасын карагысы да келишпейт. Анан ошонун арасынан бирөө иштей баштайт да, эмне үчүн деп изилдейт да. Ата бар, эмне үчүн ата ушундай болуп калды деген суроолор туйлат. Жаралат адамдын ичиндечи, жан дүйнөсүн кыйнаган. Анан ошону изилдеп отуруп, анан ошондо бир мындай практикалар бар да психологиядачы. Ошол адамдын ордуна коюп көрдү деп атпаймынбы? Ошол адамдын ордуна коюп көр өзүңдү деген учурда атасы көрсө жетим өскөн экен. Жетим өскөн, ата тегинен эч кандай бир байланышы жок, ушундай жетим болуп ар кайсы жакта өскөн бала, анан ал өзүнүн балалык чагында мээрим ала албаса, ошону бере албай калды да өзүнүн балдарыначы. Демек ошол эле учурда жана жетим баланын таарынычы Кудайга болгон таарынычына чейин барып калат экен. Эмне үчүн менин атам жок, мен үчүн энем жок, эмне үчүн мени жетим кылып жараттың деген керек болсо ошо Кудайга чейин таарынган адамдар бар да. Демек ошол атасынын жетим кезин сезип, ошону сезе билгенде гана анан балдары кечире алышты да. Түшүнөсүңбү? Ошол адамдын ордун коюп көрүп туруп, эмне үчүн атам бизге мээрим бере алган жок деген суроо болду да. Анан ошол атам жетим болсо, ал эч кандай мээримди көрбөсө, анын жан дүйнөсүндө таарыныч бар болгон болсо, демек кантип ал бизге бере алат эле деген жооп келди дагы. Анан атам да кыйналып жашаган турбайбы, биз аны билбептирбиз деген ой келип, жакшы ойлор менен анан кийин кечире алышты да. Демек бул нерсе таарыныч бул атадан балага өтө турган дагы энергия деп айтсак болот да. Ата эгерде таарынып калган болсо, эне таарыныч менен жашаган болсо, бул дагы жугуштуу кадимкидей элечи, бул дагы ошо ата тектен өтүп кете берген нерсе бар. Бул адамдын ичинде таруудай кара нерсе болсо, ошол барган сайын жаңы көбөйүп атыр, 200 эсеге көбөйүп кетет.
Анан бирөөгө болгон жаман оюң эч качан ага барбайт. Өзүңдү гана карартат. Ошон үчүн мына азыр адамдардын көп ооруганы, бактысынын тайкылыгы, өмүрүнүн кыскалыгы бардыгы өзүнүн түшүнүгү, өзүнүн жан дүйнөсүнүн тардыгынан пайда болот. Тарга тар дүйнө, кеңге кең дүйнө дейт. Ошон үчүн бирөөнү кечирген туура эмес болуп келишпестик болот бул турмушта. Ошол мезгилде кандай болбосун, ошо Айкөл берке өзүн ар бир адам өзүнөн кемчилдикти изилдеш керек. Бирөөнү күнөөлөбөй, өзүнөн кемчилдикти изилдеп, мен эмнеге аны капа кылып койдум деп, ал адамды ыйык жогору коюш керек. Ошон үчүн убактысы немеси келсе, шарты туура келсе, барып туруп сразу эле кечирим сурап коюш керек. Өзүнүн катачылыгын сезип, ката туура эмес мамиле кылып алганын билип туруп, ой бар, мени кечирип койчу десе, ал дагы гүлүстан, өзү дагы гүлүстан, жан дүйнөсү жаркыраган боюнча жадыраган жакшылыкты. Жакшы ой жакшыны чакырат, жаман ой жаманды чакырат. Менимче бул жерде дагы бир нерсе турат. Жогоруда айтылып кетти. Адам күнөөнү башкадан издебей, өзүнөн издеш керек деген нерсе айтылып кетти. Бирок бардык нерседе адам акылындагы сергектик керек деген нерсе туруп атат да. Анткени көп адамдар бар, күнөөнү өзүнө коюп, биз анын үстүнө кыргыз элибизде абийир соту деген аябай күчтүү иштейт. Өзүн күнөөлөп, өзүн жемелеп, башкага кылган туура эместигинин баарына өзүн кектейт дагы, өзүн кечире албай жүргөндөр көп. Бул жерде эң чоң нерсе турат. Биринчиден адам ошону сергек акыл менен талдап билип туруп, өзүн кечире билиш керек. Ошо өзүнүн өзөгүн өткөрбөш керек деген нерсе туруп атат. Бирөөгө да жеткирбеш керек деген нерсе туруп атат. Бул жерде бардык кырдаалды туура талдап, эжебиз айтып өткөндөй, башка адамдын ордуна да коюп, өзүн дагы ошол жерден сактай билгендиги биринчи орунга чыгып атат да. Туура, бул чындыгында жакшы сөз айтылды. Кээде башка бирөөлөрдү кечирсек дагы, кээде биз өзүбүздү кечире албаган адамдар көп да. Баягы өзүн күнөөлүү сезип калгандар болуп калышы мүмкүн. Кээде адамдар өтүп кетет, кээде ушундай бир нерсени жасай албай калдым деген өкүнүчтөр пайда болуп калат да. Бул нерседен да арылыш керек, бул нерседен тазаланыш керек. Анткени жан дүйнөсүндө таарынч болгон адам жана өткөндө жогоруда айтылып кеткендей эле бактылуулукту сезе албай калат да. Бул сезимдер ээлеп турат, орду бош керек да. Бактылуулуктун келген сезимдер келиш үчүн орду бош болуш керек да. Бошобой турса, өзүңдү таарынтып жана жаман терс энергиялар менен сезимдериң булганып турган болсо, анан кантип биз бактылык сезебиз? Туура. Кыздар. Саламатсыздарбы? Белгилүү ойчул философ Жусуп Аласаңдын адамды эки нерсе картайтпайт тез. Бири жакшы сөз, экинчиси адамда калыптанган жакшы мүнөз дейт эмеспи? Анын сыгарындай бул кечиримдүүлүк дагы адамды адам кылып турган адамдык сапатына да кирет экен, анан адамдын оозунан чыга турган жакшы сөзгө да кирет экен да. Биз кайсы малда оозубуздан жакшы сөз чыгат? Албетте бул жерде бирөөдөн кечирим суроодо дагы оозубуздан жакшы, сылык сөздөр чыгат экен. Ал эми кечиримдүү болуу бул адамдык сапаттагы эң биринчи орунда турган нерсе экен. Адамдар ар дайым бири-бирин кечиримдүү болушу керек. Себеп дегенде адам кечиримдүү болсо, ошондо гана бир нерсеге жете алат. Эч нерсе тоскоолдуксуз боло албайт. Эгерде жолунда тоскоолдук же кандайдыр бир нерселер болсо, ал адам сөзсүз түрдө анда кекчилдик деген сапат болот, же болбосо кечиримсиздик деген сапат болот да. Эгерде адам ошол кечиримдүүлүктү дагы, кекчилсиздикти дагы өзүнө сиңирип алса, анда тоскоолдуктар мындай ар тараптан чыга берет. Адам ар дайым өзүн кечиримдүү алып жүрүш керек, тарбиялуу алып жүрүш керек. Ошондо гана адамдык сапатын дагы бийик кыла алат, ошондо гана оозунда чыккан жакшы сөзү дагы жакшы, жагымдуу боло алат. Мен дагы бир кошумчалап кетейин. Дагы бул жерде кечиримдүүлүк жөнүндө айтылып атат. Таарынган адамды кээде кечир деп айтасың да, кечирип кой, өзүң үчүн баягы жеңилдеп каласың десе, көп адамдар ошону түшүнүшпөйт. Мен кечирсем, эгерде ал адам татыктуу эмес деген адамдар бар да. Мен аны кечирбейм, бул адам татыктуу эмес, бул деген зөөкүр болду, же бир жаман иш жасады дегендей сыяктуу биз кээде Кудайдын ролунда болуп калабыз. Ал адамды сындай баштайт экенбиз да. Жанагы бул адам татыктуу эмес, кечиримдүүлүккө да биз ошого бир чыгарып коюп атпайбызбы, жанагы тыянак кылыпчы. Демек биз Кудайдын ордуна туруп алып атпайбызбы? Бул ушул жерде туура эмес түшүнүк да. Кечиримдүүлүктү биз өзүбүз үчүн, өзүбүз жанагы терс энергиялардан өзүбүздү кыйнап турган жана сезимдерден кутулуш үчүн, ал адам үчүн эмес, бирок өзүң үчүн кечиресиң. Өзүң үчүн тазаланасың. Эгерде сен ушунчалык таза болсоң, демек
өзүң жеңил жашайсың, бактылыктуу сезип жашайсың. Ал адамды баягы кечире албай аткан зөөкөр адам болуп, кандай адам болсо дагы ошол адам эми мыйзамда, ааламдын мыйзамында жанагы бумеранг закону деп коет, бумеранг мыйзам бар. Эмнени жөнөтсөң ошол келет деп коет да. Ошол адамды кечирип койсоң, ал адам өзү эле кайра эле туура эмес кылган ишин үчүн ал акысын алат. Аны жазасын алат, акысын алат, ал өзүнөн өзү эле бул иштей баштайт да. Сен эгерде демек кечиримдүүлүктү үйрөнүп адамды кечире билсең, сени да кечире билишет да. Бул ошол баягы эле айланып келе турган бумеранг мыйзамы ааламдагы. Ошондуктан баардыгыбыздын сабагыбыз кечиримдүүлүктү үйрөнүү. Бул жашоого биз ошол сыноо менен келгенбиз, ошол сабагын алыш үчүн келгенбиз. Дароо эле кечирип салыш кыйын, дароо эле ошол түшүнүккө келиш кыйын. Айткан сөз оңой, бирок ошону жасаш кыйын болот да. Бул деген ушул жерден толкуп, ушул жерден бышып, жетилип, ушул жерден өйкөтүп, жан дүйнөңдү кыйнап туруп, анан ошого жетишебиз да. Демек ошол аркылуу ошо тазалыкка, ошол кечиримдүүлүккө үйрөнүү бул биздин эң чоң сабагыбыз бул жашоодо. Белгилүү бир адамга, коомдун мүчөсүнө же болбосо үй бүлөңдүн белгилүү бир мүчөсүнө таанысаң, балким атаңабы, энеңеби, досуңабы, бир тууганыңабы, жолдошуңабы, кимге таанысаң, кайсы бир белгилүү бир органың ооруйт экен. Ошо белгилүү бир органыңа таасир этет экен дегенди угуп калдым. Бул канчалык чын? Бул мына психологиянын дагы бир жааты бар, психосоматика деп коет. Мына биздин психикабыз менен денебиздин тыгыз байланышы бар да. Денебиздин. Эгерде биз бирдемкеден ичибизде, жан дүйнөбүздө сезимдер менен ошондон өтө албай жаткан болсок, ошол бул энергия да, жан дүйнө бул энергия. Деп таарынычтан өтө албай жатсаң, кабыл алууң жок болсо, көбүнчө ошол таарынган адамдын ашказаны ооруйт да. Таарынган адам ашказаны ооруйт. Ашказаны ооруйт, же дагы бул жүрөгү ооруйт. Демек ошол бул жанагы терс энергия деген бул барып дененин бир жагынан чыгыш керек да. А дененин кайсы жери баягы алсызыраак болуп, энергиясы азыраак болуп турган болсо, ошол оору катары чыгат да. Демек көбүнчө эле биздин ооруларыбызга карап берсеңер, ошо психикалык жактан эң башаты ошол жактан башталат. Туура эмес кабыл алуубуз, кекчилдигибиз, ошол эле таарынчактыгыбыз, ошол эле жек көрүү сезимдерибиз, ошол эле мындай кабыл алуу жок адамдыкы ошол көбүнчө эле ошол оорудан пайда болот да. Ооруп калганда эле өзүңдөн биринчи сураш керек. Мен эмне болуп атам, эмне деген сезимдер мени кыйнап жатат. Менде таарынч барбы деп өзүңдү изилдей баштасаң табасың. Андан мурунку күнү эле болуп жаткан өзүңдүн сезимдерди таап эле, ошонун кесепетинен мен бүгүн ооруп калгам деп өзүңдүн ооруңду таап коюп, жөн эле бир оңдоп кетсе болот да. Колдон келишинче оңго буруп, оң жакка буруп туруш керек экен. Оңго буруп туруп өзүңдү оңдоп кетсең болот. Жакшы, Нурзада эже, сиз үчүн, жалпы телекөрүүчүлөр үчүн Чаншан тобунан жагымдуу чыгарма тартуулайбыз. Sezim kaldım ay
Баракелде. Жазып билдиребиз. Нурзат эже бизге келип керектүү кептериңиз менен бөлүшкөнүңүзгө ыраазычылык билдиребиз. Ишиңиз тийгилик болсун. Жазуучу Данияр Исанов агайды студияга чакырабыз. Данияр агай, студияга куш келипсиз. Дагы жолу. Кечиримдүүлүк менен мээримди айкалыштырып карагандар бар экен да. Экөөнүн канчалык деңгээлде окшоштугу, анын жакындык айырмасы бар. Мээримдүүлүк менен кечиримдүүлүктүн экөөсү. Мындай караганда экөө бири-бирине үндөшкөн сыйт да. Бирок кечиримдүүлүк дегенде ал адамдын жүрөгүндө эч кандай кири жок, кек сактай ала турган касиетке ээ эмес. Адамды кечиримдүү адам деп айта алабыз да. Ал эми мээримдүүдө эми ал өзү эле айтып турбайбыз өзү. Ал адамдарга айланасына деги эле баардык жанга жакшылык жасайын деген гана ой менен жашаган адам. Демек экөө үндөш, Экөө үндөш эле. Анткени мисалы баягы жогоруда азыр Нурзада эже айтпадыбы? Кечиримдүүлүктү калыптандыруу боюнчачы, калыптандыруунун жолдорун айтты да. Демек, кечиримдүүлүгү жок адамды кайсы бир деңгээлде калыптандырып алса болот экен жашоодо айрым тажрыйбалар менен дегендечи. Анан тубаса кечиримдүү адам болушу мүмкүнбү? Адамдар негизи эми кыял жорго кошо төрөлбөйт да. Бирөө башынан эле ушул кекчил жаралып калышы мүмкүн. Же бир канында бир мурунку ата бабаларынан өтүп кетиши мүмкүн. Мандем дегенде. Калыптандырса болот. Эми жүрүш туруш, эгер адам өзү дайым изденүү жолунда жүрсө, бир жакшылыктарга умтулса, тарбияласа болот. Туура, табигый жан дүйнөсүндө кечиримдүүлүк, айкөлдүк эч кандай ал үчүн жаман жок болот да, дайыма ал үчүн бардыгы кечиримдүүлүк, бардыгы тегиз болуп жүрө берет. Анан кийин бул адамда бирөөнү кечирбесең дейт, сени дагы Кудай кечирбейт дейт. Биз бирөөнү кечирген болсок, бизди дагы Кудай кечирип турат да. А бир кечирбей койсок, бизди дагы Кудай кечирбей коет. Ошон үчүн бул жан дүйнөнүн тазалыгы, наристеде таза дил тутун дейт. Кыргыз табият менен сырдаш дилдеш адам. Ошон үчүн наристеде таза дил менен кечиримдүүлүк кылып турган жакшы. Анан жана айтып атасыңар, адеп эле кечире берсең, анан агыры ал эмне дейт дегенге туура келет. Учурчак тутунуш керек бул жерде. Учурунда ошол адамдын жан дүйнө деңгээли кандай? 5 жашар балага, 10 жашар балага, 50 жаштагы адамга ошол ар бир адамдын жан дүйнө деңгээлине карап туруп мамиле кылып, ошол жерде чечип туруш керек. Жан дүйнө деңгээлине карай албасаң, ар кандай өзүң баягы бул эмне дегенде өзүң неме болуп калат. Ошон үчүн Чыңгыз Айтматов деле айтып атпайбы? Бул биздеги жашоодогу болуп келген нерсе, бардыгы биз үчүн тарбия, бардыгы эл азыр өсүү жолунда. Чыңгыз Айтматов айтып атпайбы? Эң кыйыны күндө адам болуу дейт. Өзүн өзү адам кылып, өзүн өзү тазалап, ашыкча бутакчаларды кыркып, элди сыйлап, кыргыз эли эл деп жашап келген. Бардык нерседен элден бийик коет. Ошон үчүн өзүңүн кызыкчылыгыңан элдин кызыкчылыгын жогору коюп, элди баалап, элдин кадыр баркын билип жүргөнүбүз жакшы. Энергияны да элден алабыз, жерден алабыз. Элиң бар, биз бар. Эл болбосо кайда? Ошон үчүн кыргыз айткан, биринчи элде болсун, анан бизде болсун. Калай калкта болсун, калк ичинде бизде болсун. Жумурай журтта болсун, журт ичинде анан бизде болсун дейт. Баласын дагы бул менин балам эмес, бул элдин баласы дейт. Ошон үчүн элди сыйлаган эл тосот, эч азбайт, тозбойт. Эл кадырлайт, барктайт. Эл дегенде эл дагы кадырлап, барктап жүрөт. Жакшы. Бул жерде да бир пикир айткым келип атат. Негизи кечиримдүүлүктүн улуу үлгүсү бул ата эненин балага болгон кечиримдүүлүгү экен да. Анткени кан жанынан бүткөн, баардыгын көргөн, баласынын мүнөзүн, табиятын түшүнгөн бул ата эне экен. Демек, баласынын кылган чоң кемчиликтердин, катачылыктардын баардыгын ата эне баары бир батырат, баары бир кечирет. Экинчиден бул эмнени берип атат? Адамды жакшы түшүнө билүүнү берип атат. Башка адамды тааный билүүнү берип атат ушул жерден. Экинчи жагы адамдын сапатын, мүнөзүн калыптандыруусунда жатып атат. Анткени жанагы мээримдүүлүк, кеңдик, түшүнүүчүлүк, таарынбоо, кек сактообо деген нерсенин баардыгы, адамдык асыл сапаттардын баардыгы
Бул адам табиятынан ошол мүнөзүн өзү чыңдап өстүрүп калыптандыра билүүсүндө жатып атат. Бүгүнкү күндө бизде кандай болуп атат? Эртең менен турдук. Өзгөчө бул жаңы заманбап коомчулукта, шаардашууда турсак эле бир камалган дүйнөдөбүз. Чектелген дүйнөдөбүз. Көзүбүздү ачсак чектелген дүйнөдөбүз. Көчөгө чыксак чектелген дүйнөдөбүз. Алыс, кең нерсени көрө билбейбиз. Кеңдикти өзүбүзгө сиңире билбейбиз. Көзүбүздү ачканда эле көргөнүбүз чек болуп жатат. Эмне себептен мурунку биздин бабаларыбыздын коомунда кеңдик адамдын табиятына бүтүп мүнөзүнө отурган. Анткени кең ааламдын, кең табияттын койнунда жашаганыбызда болгон бул. Жайлоолоп, шараккан сууда, кенендикте, бийиктикте, тоодо, тазалыкта ошол улуулуктун баардыгын, көргөнүнүн баардыгын көөдүнүнө отургуза билген адам. Ошо менен тарбия алып, кан жанына сиңирген. Бүгүн ошол бизде жетпей жатат. Бүгүн кем болуп жатат. Эмне себептен табият биринчи үлгү болгон? Анткен себеби таза болсоң суудай бол дейт. Баарын жууп кетирген. Калың болсоң жердей бол, баарын чыдап көтөргөн дейт. Баарын батырат, баарын көтөрөт. Мени каздың деп жер огунан чыгып кетпейт да. Көтөрүп келатат. Адамзаттын далай кылганын көтөрүп келатат. Качанга чейин көтөрүп баарын батырып келатат. Эми экинчи жагы бар, ошону адам түшүнө билген, табият түшүнө билген. Жерди чаппа, көктү чаппа, сабаба. Кудайдын күнүн сөкпө, жана башка бул табиятка болгон адамдын мамилеси дагы ошону калыптандырып келген, адамды өстүргөн. Демек, эки жактуу шайкеш жашоо мыйзамы жашап атат да. Ошол эле булак булганып калса, ошол боюнча булган чакпайт, кайра тазарып ага берет. Адам дагы бирөө булгап, бирөө терс нерсени айта турган болсо, кайра ички тазалыгын чыгарып, ичинен тазалана берүү касиети болуш керек экен да. Кечиримдүү адам деп мындай бир үлгүсүн көрсөтө аласызбы? Мисалы, бирөөгө бир адамды көрүп ошо менен түздөнгөндү жакшы көрөбүз го, мисалы, өсүп келаткан муун дегендейчи. Анан ушул киши аябай кечиримдүү, ушудан үлгү алыш керек дегендей. Өзгөчө баса белгилеп айткым келет. Ошо жазуучу Чыңгыз Айтматовду. Жамиля повести жарыкка чыккандан кийин аны канча ур тепкиге алышкан. Андан кийин көп эле жолу анын көзүн тазалаганга аракет кылышкан. Ошол эле жазуучулар союзундагы өзүнүн кесиптештери, калемдештери кыянатчылык жасаганга далалат кылган. Бул Чыңгыз Айтматовдун өмүрүнүн соңуна чейин улана берген. Бирок анын бирин дагы жүрөгүндө сактап, өч алайын деген ниети болгон эмес да. Мен анын ушул улуулугуна баа берем, токтоолугуна, сабырдуулугуна, кечиримдүүлүгүнө. Эрди эр тааныйт дегендейчи. Эрди башка адамдар, мисалы, көрө албагандар кантип тааныбаган дегендей. Анан кыргызда мындай сөз бар да. Ичине тарып айланбаган депчи. Ушунчалык баягы тар дейбизби, ушунчалык баягы тайыз бирөөнүн жакшылыгын көргүсү келбеген ушул сактуу адамдар бар дейм ба. Ар кимде бар бир кыял, ал кыялды кимте бар деп, ар кимдин ар түрдүү кыялдар бар экен да. Азыркы кыргыз коомунда ушул эки сапаттын албетте баягы жакшысын, кечиримдүүлүгүн, кеңдикти калыптандырууда эмнелерге көңүл бурушубуз керек деп ойлойсуз? Ар бир адам өзүнүн баскан кадамына, күнүмдүк жасаган ишине жеке отчет берип туруш керек да. Бүгүн мен таңда турдум, кимдерге жолуктум, кимдерге туура эмес сүйлөп алдым, кайсы жерден жаза бастым, кайсыл жерден жаңылдым. Жана аны жөн эле отчет берип койбостон ошону жойгонго аракет кылып туруш керек. Ар бир адамда пендечилик, кемчилик болот, жаңылат, жазат. Бирок ошону кайталабаганга аракет кылыш керек да, калыптандырыш керек. Жакшы. Чек тотпой чек бул албетте азыркы кезде бардыгын эле чек болуп калган. Анткени азыр бул механика деген нерселер жок болуп, билим менен техниканын дагы байып жаткан мезгили болгондуктан бардык нерсенин ойдун дагы чеги болуп калды, баскан турганыбыздын да чеги болуп калды. Бассак турсак баары эле акча болуп калды. Ойлонсок бул интернеттен карай коебуз деген ой болуп калды. Бирок ошол эле кезде андай адамдардын арасында дагы жигердүү жаштар бар экенин ар дайым унутпасак деген ойду айткым келди. Данияр агай, сиз үчүн, жалпы телекөрүүчүлөр үчүн Тянь Шань тобунун жагымдуу чыгарма тартуулайбыз.
Данияр ағай бізге келіп, момықты ойларыңызбен бөлісуіңізге разылық білдіреміз. Ішіңізде келіп болсын. Рахмат. Адамдың адам қатары қалыптануы үшін сөз түрде адамдық сапаттарға көп көңіл бөлушіміз керек. Жоғарыда айтылған сөздердің көпшілігі оқушылардың, көрушілердің жүрегінен орын алды деген терең ішеніштеміз. Ылайым адамдық биіктіктен, тұнықтықтан, ұлықтықтан, тұнықтықтан түшпесін деген ізгі тілек елгер үмітті бүгінгі көрсетуімізді жиынтықтаймыз. Келер кефірден кезгенше аман тұрыңыздар.